Assalomu alaykum baka. Qandaysiz, yaxshimi? Atim Ali, familiyam Ergashev. Jurnalist bo'laman baka. Tamoq ashtарды ko'rgazib жүргөнбүз. Qanday jasalat, qantip jasalat degan so'rovlarga javob izlab. Qarasangiz, перчаткилерди. Sizlar buni qarmaysinglar da, turabı? Buni qarmaysinglar. Жерде жатса, анан алып алып продукцияга колдонгонуңар туура эмес да. Печканы düşет. Печкадан эмне чыгат? Печканы мээр düşет. Жок, ошо печкадан эмне чыгат дейм. Жок, мээр düşет. Все хорошо, келиңиз. Сизге бир суроо берсем болобу? Мына кандай инструмент? Бул Бойка, анака. Збивалка. Я. Збивалка. Негизи эмне үчүн? Цемент арканасы дегенде. Бул жакта стройка болот абы ошондо. Жок, эми неме кылынаптыр бу? Пустой бу. Эчтеке жок. Жок, пустой. Түшүнүп атам. Бул өзү негизи эмне үчүн бул инструмент? Алып келгенбиз да буну. Өзүбүз алып келип шүрүп койдук. Кондитерский колдонбайсызбы? Келиңиз. Келиңиз. Мен мындай жалган айткан адамдарга резко көргөзүп коем да буну колдонушунучу. Siz bunu konditerskiye koldanasız peki? Yok, koldanmayın. Bu bir şey yok. İşlediğin nasıl yok değil mi bunu? Meyli ağa, el babiri. El özü aytat. Siz koldanasız bu, yok bu. Koldanbayın deb aytat. Sizlerge hazır için görgözdüm. Özünüzдөр айтсаңыздар болот. Канчада бир уборка болот? Бар аял кишилер экен бул жерде. Мен ошол суроону бергени бир аз уялып аткам. Bir cumada bir. Бир жумада бир коп-кооз болуп элге барат да тура. Келсең отуруп көргөзсүң. Ушун баары элге чыгат дейм сатыкка тура. Алар билбейт дейм, кандай шартта даярданып атат, кайсыл жерде ошону көргөзүп берип атабыз да. Мен сизден азыр талап кылчу нерселер бул санитардык нормалар да. Бирок мен сизди цехиңиз тазабы, таза эмеспи, аны айта албайм. Ага, эл өзү баа берип коет да. Кыздар канчада бир уборка кыласыңар? Жок, лицосун тартпай коер. Мен просто өздөрүнөн суроо узатып атам. Биз yangi keldik. Бүгүн келдиңерби, жумушка? Жакшы экен. Тартып атам мындай ишканаларды бир да кыздар же болбосо балдар айтпады да, бир жылдан бери иштейм. Жок, унака ишкана бар. Жок, негизи айтам. Мамо. Onun içinde çımın da жүрөт, башка да жүрөт. Мына байке, көзүңүз менен көрүп турасыз го? Канчы? Жок деп атпайсызбы? Новат бу аке. Көзүңүз менен көрүп атпайсызбы? Жок деп атасыз. Новат бу, новат. Жок, түшүндүм. Сиз аны көзүңүз менен көрүп туруп да жок деп атпайсызбы? Таң калып атам. О, чүрүм. Жок. Ал уй. Бул тамак аштын ичинде телефонду аралаштырып, ар кандай инструмент койбогула болбойт негизи. Андай кылганыңар туура эмес. Бунусу эмне? Бу неме? Начинка içine salma. Начинка içine саласыңар, э? Бунусучу? Bu неме бу? Мындай Заготовка. чымынга каршы кантип күрөшүп атасыз суроо? Çivin yok bizde aке unaqa. Мен көрүп атам ал чымындарды. Yok bizde unaqa çivin yok da. Негизи кантип күрөшүп атасыз ага? Lepşik yapıştırıp kaldı, yapıştırıp koysa atak yok da, öz çivin yok. Айтпадыңыз, бир атала киш дейбиз деп. Onga çivin yok, öz yazında yapalım. Потому что ağrı vardı bu yette, ağrı çivin dükkanım etti. Uşak kede özü uçak. Biri менен күрөшүп калабы, э? Özü çivin ağrı var yerde çivin kelbeydi. Жакшы экен, байке жакшы күрөшөт экен. Мен ойлогом, киш десек кетет деп айтабы деп. Мойкасы бул жак. Ошол эле мойканын жанында мына вот продукциялар, курулуш компаниялар менен байкенин договору жакшы окшойт. Анда сурап көрөбүз. Байке, эмнеге строительный инструменттерди колдоносуңар? Негизи эмнеге колдоносуңар? Менде аке строительник siz mesela stroyga siz öyle yapsınız. Bu mesela bana stroyga gelin bana iş kalırsa. Bunki yok aken onun liste var. Bir de çıkarttı özü. Жок, бул шпательдики жок, точно билем, бул строительный инструмент. Ya yani mesela bunu materyal bir xil çıkarıyoruz. Yani biz biliyoruz. Geliniz emin, materyal. Negizde mesela onu magazinler var, kendisi magazinler. Kendisi magazinler bana şpatel yoktu. Bir şey yok degeni yoktu. Geliniz мына ичин көргөзөм. Бул пищевой. Пищевойго колдоно турган нерсенин ичи нержавейка болот. Нержавейкадан мындай нерселер көчпөйт. Көрүп атасызбы? Мындай нерселер көчпөйт. Bunun kraskası var üstünde. Siz bunu tamak aşka kollanıp atасыз. Bu aylanat. Anın içinde kraskası göçüşü mümkün, zang düşüşü mümkün anın içine turabı. Al produksiya menen ketet çoğu. Siz menin gözüme может görünbeyt. Al nerse. Yok, bunu az işletiyor. Bir o. Koldan otkanınızda bayken men pafaktu görüp atam. Özü de az işleten kişi yok bunu. Men pafaktu görüp atam. İşi yok bunçalik. Bu tattууларды, bu produksiyalarda основной жаш балдар. Турабы? Жаш балдар жейт. Жаш балдар жегенден кийин алардын организмине кетет да бул нерсе. Сизде да бала чака бар да. Мен ошону түшүндүрүп атам сизге болгону. Мен сизди ишканаңызды жаап сала албайм байке. Андай орган эмесмин мен.
Мен болгону элдин өкүлүмүн. Алар мага айтат, мен аны көргөзүп берем. А таза эмес, болобу, болбойбу деген тиянакты эл чыгарат мага. Бирок бул жерде кыздар иштейт экен, таң калатам чынында мындай санитардык нормаларды көрүп алып. Фирмаңыздын аталышы кандай? Эмне деген фирма? Ем сладости деген. Өзүңүздүн фирмаңызды атын билбейсизби? Men işlemeyim diyoruz. Просто men yaşayamıyorum. Kızlarda bakılardan. Aynaqa lisenziya biz olganmiz, aynaqa laboratoriyaga borib kelamiz, topshiramiz har doim. Ne atlar ne qana. Sanepijim stansiya bileymi uşu жерде иштеп атканыңызды? Акыркы жолу качан келди? Акыркы жолу 2 ай болду. 2 ай болду. Мен ар дайым айтам, санепижим надзор текшерүү өткөргөнү жокпу, аны биз азыр билип алабыз ба теле. Сизге акт жаздыбы, жазбадыбы? Жазды. Ошо актты көрсөк болобу? Ушинтип тиянак чыгарат. Бул ем сладости деп жазып коюптур, фирманын аталышы. Пряники, бул жердеги дата изготовленияны кантип басасыз беке? Компьютерде? Каякта басасыз ошону? Компьютерде басам үйдө. Мына жерден кагаздар бирден компьютерден чыгабы, э? Аябай жакшы экен, э? Эч кылып жанагы печать сизде эмеспи? Компьютерде ставып коюлат, компьютер коюлат. Азыр биз сизден мурда да бир кондитерский цехке бардык да. Ушундай битана мешалканы көрүп атабыз ал жерде да. Биз өзү негизи жана перфораторду көрүп жүргөнбүз. Перфораторго каршы күрөштүк. Объем көп болса чыгарардык буну. Бүгүнгү объем жок азыр to'g'risi. 3 qiz иштейт, өзү 200 kilo, 150 kilo чыгарып атабыз азыр to'g'risi. 200 kilo, 100 kilo өзүбүздөн кол деле мындай алыштырып койсо болот. Айтканым, биз перфораторго каршы күрөшүп жүрсөк, эми перфоратор жоголобу, эми мындай пищевой безопасностьты карашабы десек, мен сага деп эми бетона мешалкага өтүп алыпсыңар да. Жок, бетона мешалка көп тонну болгондо иштетебиз. Буну иштеткенбиз вакытты. Азыр бир айлада бир ошуп кетсе иштетебиз, болбосам жок. Ата колдо азыр ручной. Ручной, э? Бирок бекем, чын-чынына келгенде менин максатым мындай видео тартып, ким бирөөнү шерменде кылуу эмес максатым. Менин максатым ушул тамак аш жакшы жакы өзгөрсө деген максат менен бар да. Сизде да бала чака бар. Ар бир бетоныга to'g'risi пряникте өзүнө жок. Анака неме десе болот. Кошадыган нарса жок. Химический заттар жок деп атасыз. Зат жок. Мында унуга да. Анысына каршы эмесмин. Mesela to'g'risi 10 күндө пепене басат. 10 күндө катыйт. Өзү естественно нарса үчүн. Биз талап кылып аткан нерсе болгону тазалык. Жок, тазалык. Эгерде ошо тазалыкты жакшы кармасаңар, өзүңөр өнүгөсүңөр. Бир жумада бир тазаланып, жума кылышат. Бу япамыз бир жумада. Техникалык безопасность кандай каралат сизде? Техникалык токтор ачык. Бул жаңылышпасам, бул трехфазный, э? Mesela to'g'risi hozir buni tok менен вакыт өзү пасып аштаган нема бу? Жок, 3 фазада иштейт да. Эми Кудай көргөзбөсүн, бирөөнү ток тартса, бул насмерть деген сөз да. 3 фаза менен. Жок, айтканым мына ачык. Жабык эмес, сиз жабык деп атасыз го көрүп туруп эле. Бул ачык. Ошо бош бүтөн. Бир оройраак суроо да. Жок, бул аны бирөө өлүп калгандан кийин жабасызбы? Кандай? Качан жабасыз? Yapıştı hazır yapıp koyarız. Жок, өзү негизи жабык туруш керек да. İşte bana onlar işlemeye kalsa bu işlemeyetkendir bu. İşlemeyettik yani. Байке ушунчалык деңгээлде экен, көзүнө көргөзүп турсаң деле жок деп туруп атат экен да. İşlemeyettik yani, işlemeyettik. Жок, азыр иштебей атат, аны билип атам. Негизи полунан көрүп, билип койсоң болот. Канчада бир уборка болот, канчада болбойт деген суроолорго ушул ишкананын полу жооп берип коет көбүнчө. Тиякта бул упаковать этилген, упаковка даяр. Бирок тиякта да жатат полду да. Аны просто адамдар көрбөй калып атат да болгону. Эчин көрүсү. Акт. Сизге штраф жазыптыр, ошондо. Ушундай 5000 сом айып пулу салыныптыр. Эки 214 статья менен жазыптыр. Протокол аябай чоң каталар менен толтурулган да. Санэпижим надзордун кызматкерин билим деңгээли ушу протоколдон көрүнүп калган. Көп толтуруучу жерлер толук эмес калган. Анан төлөдүңүзбү бул штрафты? Төлөп койдуңуз, э? Төлөдүм. Иши кылса базадан чыкты да, негизи. Базадан чыкты, 5 миңден чыкты, төлөп койду анакада. Узакка көчүнө шаарма. Сабат үшүм керек эди. Штраф болсо чыгарып эле. Ошол акттан кийин убактылуу жумуш токтотулдубу, жокпу? Токтоп, борке кылып мола пол яңгиленген. Моланы койду, хамел койгонмун да. Жакшы. Ушинтип таза берсек жакшы негизичи. Ушабыз илажы жок.
Uruş керек емес, мындай толық түшүндүрүш керек. Түшүндүрүүнү туура жүргүзсөк. Мына жана нават да, сиз айтып аткан. Нават. Анын кийими кирип албайбы ага отурган адам? Кийим өзүнүкү бар. Барышы. Өзүнүкү да бит адам. Жакшы экен. Байке, бирок бунун аты цех дейт да. Бул жерде тамак аш чыгат да. Ошону түшүнүп атасызбы? Жок, бит адамдыкы да бир. Ай, молодец, байке. Сизди шылтоолоруңузга мен там бердим борго. Чынына келгенде. Мен журналистмин. Мен болгонум мындай жагдайларды көргөзүп бере алам. Ага эл баа берет. Сиз дагы, мен дагы элге иштеп атабыз да. Сизде дагы бала чака бар, бизде дагы бала чака бар дегендей да. Эртең сиз сүйүп бир тамшанып жеп аткан нерсеңизди, санитардык нормалар мындай экенин көрсө, сизге деле мындай обидно болот да, обидно болот. Ошондуктан жок дегенде өзүңүздүн кардарларыңыз үчүн таза иштеп бериңизчи байке, Жок дегенде өзүңүздүн аудиторияңыз үчүн. Бир жума, mesela bir günde şuna bakıda. Unduk je, unlu. Жок, түшүнүп атам. Бул человеческий фактор деп айтып атасыз. Мен аны туура түшүнүп атам. Mesela erteң келип кара деген, эртең келип bir saat келсе, ушунда унда бал кыздар жаш болду. Бирок мен цехтин ичинде көрүп атам, тамак аш менен ага кооптуу нерселердин башаламандыгы аябай толтура болуп атат да. Ошондуктан айтып атам, жок дегенде өзүңүздүн аудиторияңыз үчүн жакшы иштеп бериңизчи байке. Болгону ушул. Мен сизге азыр штраф сала албайм. Мен сизди жабып кете албайм. Андай укук менде жок. Мен болгону көргөзүп берем. Жок дегенде өзүбүздүн элге берип атабыз. Мындай чочун адамдарга бербей атабыз деп ойлойм. Болгон жакшы бизге өзү, биз анан тоосу инсон силерге mesela бурам барып биз анака burun sayızdan kaldı sanıp bizden kokar, bizden bir cümlede bir kapar diye geçtirer, ilacı yok. Жоқ, şu sayız uçurunda korkut elek de otası da. Azırkı uçurda emeği korkmayısın. Bir cümlege bekar yapmayımız da iki cümlede bir yapamız vakti kesin. Жақсы екен. Nümesi yok. Her gün borç kıldıramam. İlacı bir cümlede bir borç kılması olmaydı mı? Bir top diye var hamı. Жанагы нерсени кайрылгым келип атат да, элдерге дагы айткым келип атат да. Эгерде ушундай деңгээлде иштеп аткан ишкерлер жөнүндө кимде маалымат болсо, бизге сөзсүз кайрылышса, биз көргөзүп беребиз. Ошондо биз өнүгүүгө карай басабыз да. Биз азыр сизге келдик. Кийинки жолу мен ойлойм, дагы бир журналист келип калбаса экен, жок дегенде журналист келип калбаса экен деп сиз уборканы жакшы кармайсыз деп ойлойм да.